Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда номер 2 көздүн микрохирургиясы бөлүмүнүн базасында Ден соолук экспресс жаркын саякат долбоорунун алкагында Кытай Эл Республикасынан келген окулисттер көздү текшерүүдөн өткөрүп операция жасашууда. Баары жакшы иретте болуп атат. Уже бүгүнкү күндөрү биз 189 кишини операция уже кылдык. Кытай Республикага чоң ырашык билгизебиз. Өзү оборудование бүт аппараттардын баарын алып келип, хрусталиктардын баарын бекер жасап берип атышат. Мүмкүн өздөрүнүн алып келген аппараттары, микроскоптору мынакей. 2 микроскоп алып келишти. Ар жакта турган фак аппараттары менен алып келишти. Бизден эч бир перчатка, бир шприц кеткен жок. Баарлыгы мынакей. Булардыкы өтө бийик деңгээлдеги аппараттар экен. Больной ошол жерге жатат. 5-7 мүнөткө чейин болуп атат. Анан алып келген мынакей өздөрүнүн бүт разовый материалдары көзгө бетке жапкандан бери физрастворуна чейин шприц болгон эмне керек болсо ошонун баарын өздөрү алып келип акция жүрүз берип атат. 2022 жылдын сентябрь айында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин 22 отурумунда Кытай тарап 3 жыл ичинде ШКУга мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн катаракта менен ооруган 2000 бейтапка бекер операция жасоо чечимин чыгарган. Бул убаданы аткаруу аракетинин алкагында Бао Юджен жетектеген медициналык бригада Кыргызстанга келди. В Кыргызстане особенно большинство оперируют по старый метод. Көпчүлүк кыргызстандык дарыгерлер эски ыкма менен операцияны жасашат. Аны ИССИ деп коебуз. Ал эми биз факоэмульсификация жолу менен жасайбыз. Жөнөкөй сөз менен айтканда бул ыкма өтө жөнөкөй. Болгону көздүн 2-3 жеринен кичине тилип алып, жаңы хрусталик киргизебиз. Операция болгон жер тигилбейт. Бейтап операциядан кийин оор нерсе көтөрбөй, 2 жума көзгө дары тамчылатып туруусу зарыл. Андан кийин кадимкидей эле көзү жакшы көрүп калат. После операции нужно 2 недели капать глазные капли, а потом быстро можно нормально выздороветь. В этом году мы приехали в Кыргызстан. Это первый раз в Кыргызстан. Биз Кыргызстанга биринчи жолу келип жатабыз. Жалпысынан 600 бейтапка операция жасалат. Бул акция акысыз, анткени эки өлкөнүн башчылары Шанхай кызматташтык уюмунда келишим түзүшкөн. Баарыңарга чың ден соолук каалайбыз. Председатель Си Цзиньпин. Мындан тышкары алар жергиликтүү дарыгерлерди да активдүү окутушту. Эми кыргызстандык дарыгерлер УЗИ факоэмульсификациясын колдонуу менен катаракта операцияларын өз алдынча жасай алышат. Ал эми Ош шаарында дагы 300 бейтапка операция жасалат. Бул акция 26 сентябрга чейин уланат. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.